Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге ХБКда жайгашкан, тактап айтканда ХБКдан сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге келүү жолун, тактап айтканда адресин түшүндүрүп берейин. Сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул менин бет маңдайында турган 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 5 кабаттуу домдун адреси Салиева 44. Бул домдун алдына кантип келем десеңиздер, бул жакта 5 кабаттуу домду көрүп атасыздар. Ушул 5 кабаттуу домдун биринчи кабатында ХБКдагы Акниет аталышындагы чоң маркет жайгашкан. Мындайча айтканда ХБКдагы Акниет маркетинин эле артына өтсөңүздөр, мына ушул домдун алдына кирип келесиздер. Бул домдун адреси Салиева 44. Домдун алдында көргөзүп коелу, бул домдун алды өтө кеңири келен экен. Бул жактарга кеңири машинаңыздарды токтотуп кое берсеңиздер болот. Өзүнүн мына ортосунда детский площадкасы дагы бар экен, узун экен. Кеңири балдарыңыздар чыгып ойной берсе болот. Скамейкалары дагы бар сиздер үчүн. Деги эле бүт бардык шарттары бар экен. Парковочный место боюнча дагы такыр проблема болбойт. Андыктан сиздер сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге кириш үчүн мына ушул менин бет маңдайында турган Салиева 44 адресинде, Салиева 44 адресинде жайгашкан 5 кабаттуу домдун бул жактагы 6-чы подъездине киресиздер дагы 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана жүрүңүздөр, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз бул жакта подъездинде турабыз. Подъездинде көрүп атасыздар, таптаза сонун болуп турат. Ремонт болунган экен, кеңири экен. Негизи батир алып атканда подъездине дагы караш керек. Сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта. Азыр сиздерге бүт бардыгын тартып көргөзүп, түшүндүрүп, видео обзор кылып берем. Назар салыңыздар. Алгач ушул эшигинен баштасак, жакшы брондолгон темир эшиктердин бири коюлган. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка болуп калат. Түз кирсеңиздер кухня, бул жакта болсо спальный, оң тарапта болсо конок бөлмөсү, бул жакта болсо душ жайгашкан. 2 бөлмөлүү батир, ремонту орто. Бул негизи бул дом 105-чи сериядагы дом экен. Бул жакта үйдүн ээси айтып атат. 105-чи сериядагы дом деп. 2 бөлмөлүү батирдин жалпы аянты 46 квадрат метр. Азыркы учурда биз конок бөлмөсүндө турабыз. Асты линолеум экен. Дубалдарын болсо супермоюща бой, потолокторунда айып жок, таптаза сонун, люстра коюлган. Айнек терезелер болсо бул жакта пластик экен. Двордун алды дагы көрүнөт экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта парковочный месталары бүт барды кеңири, детский площадкалары дагы бар экен. Жакшы. Ушул эле жол менен сиздер түз чыгып кете турган болсоңуздар, жанагы два прораба, гипермаркет Фрунзе тарапка карап чыгып кетсеңиздер болот. Жакшы. Мынакей достор, азыр сиздерге биз конок бөлмөсүн көргөзүп бердик. Эшигин дагы көрүп атасыздар. Жыгач эшик коюлган экен. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, бул жагы спальный болуп калат. Асты линолеум, дубалдар моюща бой. Жакшы. Бул жакта болсо плюс балкону дагы бар. Балкону жөнөкөй экен, айнек терезелери пластик эмес. Сол тарапта болсо атайын өзүнүн размерине ылайык шкафчик дагы коюлган экен. Бул жактын айнек терезелери пластик. Мындайча айтканда сквозной деп коет экен. Оң тараптан, сол тараптан дагы эки жактан карай берсеңиздер болот. Сквозной батир. Потолоктору дагы таптаза, сонун, жакшы. Дубалдары дагы моюща бой. Эми өзүңүздөр дагы толук маалымат алыш үчүн ушул батирге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. 105-чи сериядагы дом, ремонту орто, 2 бөлмөлүү батир, жалпы аянты 46 квадрат метр. Азыр биз сиздерге 2 бөлмөнү көргөзүп бердик. Бул жакта болсо кухня жайгашкан. Жеңелерибиздин экинчи офиси. Эшиги жөнөкөй, ак түстөгү жыгач эшик. Асты линолеум, бул жакта дубалдары жакшы моюща бойлор, өзүнүн кухонный эмеректери дагы бар экен, атайын размерине ылайык коюлган. Бүт бардыгынын өзүнүн местасы бар экен, мындай айтканда раковина, кухонный эмерек, холодильниктин орду. Киргениңиздерде бул жакта стиралка койсоңуздар болот экен. Ар бир бөлмөдө өзүнүн отоплениялары бар. Бул жакта турат, көрүп атасыздар, эски отопление. Эски отопленияны билесиздер, кышында абдан жылуу, жакшы ысытат. Өзүнүн бул жакта вытяжкалары дагы бар экен, жакшы. Газ печка ушул тарапка коюлган. Эми бардык условиялары бар, суу, свет, газ, бардык условиялары бар. Дагы бир маалымат бере кетели, бул негизи бул 5 кабаттуу домдун 105-чи сериядагы 5 кабаттуу домдун бул жакта жылуу суусу бар экен. Кышында жылуу суу келет, эч кандай Аристонду иштетпейт экенсиздер. Кышында кеңири жылуу суу келе берет экен. Бул жак болсо ажаткана болуп калат.
Киргениңизде деле унитаз, раковина бүт бардыгы даттайыр. Полу кафель, дуалдары бадам съемка. Жакшы. Мындайча айтканда даттайыр эле болгон 2 бөлмөлүү батир. Келип эле жашай бересиздер. Эч жерин эчтеке кылышына кереги жок. А бул жак болсо душ, жанында кладовка жайгашкан. Өзүңүздөр кийимиңиздерди, бут кийимиңиздерди, керектүү нерселериңиздерди ушул жака салып койсоңуздар болот. Өйдө тарабында дагы өзүнчө бир полкасы бар. Бул жагы болсо душ болуп калат. Полу, дуалдары бүт бардыгы кафель экен. Жакшы, өтө сонун. Аристону коюлган, ваннасы бар. Келип эле жашай бересиздер. Бул жак болсо бул жактагы бир мини кладовка экен. Өтө сонун. Өйдө тарабында дагы кладовкасы бар экен. Эми өзүңүздөр билесиздер, домдо жашагандан кийин кладовкалар керек болот, керектүү нерселерди салганы. Мынакей достор, ремонту орто болгон 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп видео обзор кылып бердик. Кимиңиздерге ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү батир жаккан болсо, бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп, толук маалымат алсаңыздар болот. 105-сериядагы дом, 2 бөлмөлүү батир, жалпы аянты 46 квадрат метр. Эми баасын айтайлы. Баасы $46,000 экен. Кеми болот дейт. Вариант жолдоруна келе турган болсок, вариант жолдору бар экен. Эми өзүбүз сүйлөшөбүз, чала берсин дейт. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. $46,000 кеми болот, вариант жолдору дагы бар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насып эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.